Элитный городок Максат-Сити объявляет старт продаж. Городок с вместимостью более 140 коттеджных домов. Будет проведена инженерно-коммуникационная сеть. Вам предоставят готовые проекты на выбор с красной книгой. В нашем городке есть все необходимые социальные объекты. Мечеть, детский сад на 50 мест, ФАП и многое другое. 20 минут до озера Исыкуль и 10 минут до центра города Каракол. Элитный городок Максат-Сити – это шаг в будущее. Успейте приобрести по номеру 0702 42 42 44. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Былтыр Кумтөрдүн алтын сатуусунан канча киреше түшкөнү айтылды. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Компаниянын маалыматы боюнча 2022 жылы 555.691 унция сатылып, бул 17.284 килограмм алтынды түзгөн. Ошентип 2022 жылга алтынды сатуудан түшкөн жалпы киреше 986,5 миллион долларды түзгөн. 2009 жылы Кумтөр Gold Company Кыргыз алтын ААКсы жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн алтынды жана күмүштү сатуу боюнча кайра түзүлгөн келишимде каралгандай, Кумтөр кенинде өндүрүлгөн доре куймалары Кыргыз алтындын ААК тарабынан Карабалта шаарындагы афинаждык заводдо андан ары кайра иштетүү үчүн сатылып алынат. Афинаждалган алтынды жана күмүштү Кыргызстанда жана анын чегинен тышкары сатууга өзгөчө укук алтынды жана күмүштү сатуу боюнча кайра түзүлгөн келишимдин жоболоруна ылайык Кыргыз алтын ААКга гана таандык. Президент Садыр Жапаров Нарын облусунун тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Нарын облусуна болгон иш сапарын алкагында жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрдү. Облустук администрациянын имаратында өткөн жумушчу жыйын аяктагандан кийин мамлекет башчы ал жакта чогулган адамдар менен жолугуп баарлашкан. Жергиликтүү тургундар тарабынан контролдук кассалык машинелерди киргизүү, жол эрежесин бузгандыгы үчүн айыппулдун көбөйүшү, шаардын жана облустун инфраструктуралык көйгөйлөрү, ошондой эле жеке маселелер көтөрүлгөн. Садыр Жапаров чогулгандарга салык жол жоболорун фискалдаштыруу, биринчи кезекте ачык айкындуулукту жогорулатуу жана республикалык бюджетке салык жыйымдарын көбөйтүү максатында жүргүзүлүп жатканын, бул жаңы жолдорду, социалдык объектилерди курууга, эмгек акыны, пенсияларды жана жөлөк пулдарды көбөйтүүгө мүмкүндүк берерин түшүндүргөн. Көтөрүлгөн бардык маселелер боюнча тиешелүү түзүмдөргө тапшырмалар берилип, президент Садыр Жапаров аларды приоритеттүүлүгү менен чечүүнү тапшырган. Единый налог өткөрүп атат. Единый налог менен патент боюнча 6% жакшы болот эле. Единый налог алгандар көп болуп атат. Ошол боюнча да карап берип койсоңуздар жакшы болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу жерде чогулган жеке ишкерлердин баары сизге келип чогулуп атабыз. Көчөдө Бишкекке барганбыз митингге, мирный митингге. Сизден суранарыбыз, бизге патент менен калтырып бериңиз суран, ошого барып атабыз. Ушуну менен 4 жолу барып келдик Бишкекке. Элдер кыйналып кетти, штрафтар көбөйүп кетти. Төлөй албай ыйнап жаткан элдер андан көп. Үнүбүздү сизге жеткире албай атабыз. Сиз биздин үнүбүздү угуп, мораторий жарыялап бериңиз. 5 жылга чейин эл даяр эмес болуп атат. КГМди колдонгонго. Бухгалтерларды жалдашыбыз керек экен, КГМди колдонуш үчүн. Ошону дагы элдер түшүнбөй жатат. Ошон үчүн улам Бишкекке барып атабыз. Эч кандай бухгалтер жалдабайсыз. Сиз өзүңүз телефондон төлөсөңүз да болот, ККМдан төлөсөңүз да болот. Сизге бухгалтердин кереги жок. Канчага сатып атасыз? Ошону пенсионерлер түшүнбөй атат. Садыр Нуркожоевич. Эми ал шылтоо баглаандай шылтоо. Биз төлөп эле келгенбиз, төлөйбүз. Сиз менен жеке менен азыр эми айтып берейин. Эми мындай. ККМ боюнча мен понедельник күнү чогултамын кабинетине. Сүйлөшөбүз, чечебиз. Бирок эсиңерде
болsun. Kıkıyım bolboy sayın biz salıktardın bardığın toluk alalbay atabız. Kıkıyım bolboy sayın. Kontrabanda menen alıp gelip durup bazarlarga çaçıratıp taratıp ketip kalıp atat dagı anan patent kesip pisayt etip işte atat. Milyardtagan nalog bizge büdjetke düşpey kalıp atat. Anan gelip kıykırasınlar. Mektep salp ber deysinger, jol kurup ber deysinger, sadik salp ber deysinger, sivetli kımbattatpa deysinger. Men anın barın asmandan albayım da. Asmandan düşpeyt. Barın kontrol alışımız gerek. Akırı barıp bir 21. kılımdın jaşosuna ötüşüz gerek mi? Ötüşüz gerek. Uğutturlar. Toktavlar. Bir şey etmekler. Kazakistan, Özbekistan, Rusya bizden 15-20 yıl murun ele ötüp ketken o sistemi. Biz dağı dele patent dep özümüzdün kutuğuzda özümüz düşüp alıp gel atağız. Anan bul KKM'den bir jakşı jeri 8 milyon so'mga çeyin aborot bolgon jönököy jarandar uşu жерде turgan. Bir tıyın төлөбөйсүңөр. Oşonu jakşı bilip alыңlar. Hiç kanday bugaltırdın gereği yok sizlerge. Жөн гана саткан товарыңарга чек жазып бергиле. Анан силерге ким оттон берип кетип атат, ошондон счет фактура талап кылгыла. Болду бүттү. Алар эми мынакей орто байлардан эң жогорку олигархтарга чейин жеткен 30 жылдан бери. Мына ошолор оптом сатат силерге алып келип, бир тыйын налог төлөбөйт, а силер налог төлөп атасыңар, патентке акча төлөп атасыңар. Айтыңыз. Биз урматтуу Нарын шаарынын тургундары, мен бияка рабочий сапарым менен келдим, иш сапарым менен. Аэропортту жаңылап атабыз. Жаңы аэровокзал салып, трассасын жаңылатып, самолетторду учурабыз, ички аба каттамдарды жандантабыз. Кудай буйрса, эмдиги жылы мына 24-жылы жайдан баштап бизге чейин самолетторду учурабыз. Илгерки СССР мезгилинде кылып. Бүт акча бөлүнүп берип, азыр иштер жүрүп атат. Бул Нарын шаарынын ичин толук асфальт кылып бүтөбүз күзгө чейин. Ошолгон келдик. Күн жылыгандан баштап асфальттоо иштери башталат. Урматтуу калайыктар, турак жай боюнча мына азыр президентибиз чечим кабыл алып, тапшырмаларды берди. РТС чөлкөмүндө ипотекага 9 кабаттуу үйлөр түшөт. 9 кабаттуу 20-25 жылга. Bunun бардыгы азыр чечим кабыл алынды. Жакшы иштер болду. Жолдорду өзү көрдү. Балчак лайларды дагы бардыгын көрдү. Ушунун бардыгын асфальттап кылып берем деди мына быйыл. Эме ойчачы, штрафтар боюнчачы, ошону карап берип коесузбу деп. Айтпады жаңы. Көп болуп кетип атат да алчы. Бул сиздин штрафтарды азайтыңыз, анан мен жол эрежесин бузуп айдашым керек, анан аз штраф төлөшүм керек деген бул уят. Же болбосо мас болуп алып айдашым керек, анан мен аз төлөшүм керек деген. Жалаң жол эрежесинде мына азыр уш жерде канча киши кайрылса, бир 20 киши кайрылса, ошонун жок дегенде бир 10-у мен инвалидмин деп кайрылып атат. Мына деп, инвалидмин, мынчанчы группа, тигинченчи группа деп. Ошолордун бардыгы автокатастрофадан болуп атат көпчүлүгү. Анан эми штрафтарды көбөйтүп коюштун негизгиси бузулбасын деп атабыз. Канча деген миңдеген кишилер өлүп кетип атат бир жылда эле. Керек болсо согушта ошончо адам өлбөйт да. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне кылат? Колу буту жылбай үшүп орой берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Кыргыз жарандыгын $15.000 сатып алмак кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды.
Россиянын Челябинск облусунда издөөдө жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда ушул жылдын 10 мартында УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө ИИМдин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте Бишкек шаарынын аймагында мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн Россиянын жараны кармалып, УКМК тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизген. Ал жасалма документтерди жасоо жолу менен Кыргызстандын жарандыгын алууну көздөп жүргөн. Орусиянын жараны Челябинск облусундагы уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөсү болуп саналат. Ошондой эле Россиянын ФСБсы аркылуу Россиянын кылмыш жаза кодексинин 162 беренеси каракчылык, бандитизм, мыйзамсыз ок атуучу курал алып жүрүү, куралдуу ок-дарыларды жана жардыргыч заттарды уурдоо же опузалап алуу беренелери боюнча бир катар оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. Ошону менен бирге ал кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында 15 000 АКШ доллар өлчөмдө материалдык акчалай сыйлык үчүн Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн тиешелүү документтерди чогултуп жүргөн. Учурда УКМК тарабынан кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо жана бул факт боюнча бардык жагдайларды тактоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Режиссер Марат Сарулунун сөөгү аларча көрсөтөнүнө коюлду. Кыргызстандын эл артисти, кинорежиссер жана сценарист Марат Сарулу акыркы сапарга узатылды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Коштошуу зыйнатына Маданият министри Алтынбек Максутов баштаган чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү, кесиптештери жана жалпы коомчулук катышкан. Маркумдун сөөгү аларча көрсөтөндө жерге берилди. Марат Сарулу 9 март күнү 66 жашында көз жумган. Анын соңку белгилүү кинокартинасы «Көч» деп аталып, эл аралык бир нече сыйлыктарга татыган. Президент Жапаров бизнесмен Хабибулла Абдукадыр боюнча комментарий берди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бишкекке 5 жылдыздуу мейманкана жана мечит кура турган инвесторлордун арасында бизнесмен Хабибулла Абдукадырдын пайда болушу тууралуу кабар агенттигине комментарий берди. Анын айтымында ал дүйнөлүк брендтерди Кыргызстанга чакырып жатат. Бийлик 5 жылдыздуу мейманкана курам дегендерге жер берип, 5 жылга чейин салыктын кээ бир түрлөрүнөн бошотот. Анын негизинде инвесторлор келди, арасында Хабибулла Абдукадыр дагы бар экен. Биз бул инвесторлорго жер берген жокпуз, аларды мурда сатып алып койгон жери бар экен. Илгерки Нарын ресторанынын орду. Ошол жерге 5 жылдыздуу мейманкана салып баштады. Баасы 321 миллион доллар. 37 кабаттуу мейманкана курулат. 2 жылда бүтөбүз дешти. Бүткөндөн кийин такси кызматы, тейлөө кызматтары иштейт. Кыскасы баш аягы болуп 5000 жумушчу орун пайда болот, туристтер келет. Ошондой эле 20 000 адам бата турган, баасы 51 миллион доллар турган мечит медресе салып баштады. Бул мечитти Аллахтын сооп табабыз деп Кыргызстан мусулмандары үчүн бекер салып бермей болду. Курулуш бүтөөр менен муфтияттын балансына өтөт. Бул мечит медресе салынып бүткөндөн кийин дин жолуна түшкөн балдар кыздарыбызды чет өлкөлөргө чыгарбастан өзүбүздүн саясат менен, өзүбүздүн каада салтыбыз менен окутабыз. Буга чейин ар кайсы өлкөлөрдөн окуп келип, ар кайсы динди, ар кайсы кийимдерди жайылтып жүргөндөрдү бара-бара бир нукка салабыз деген планыбыз бар, деген Жапаров. Мындан сырткары Бишкектин ичинен жер сатып алып, Бишкек Сити деген кичи шаарча салмай болгонун дагы айта кетти. Мурда эле пландап жүргөн экен. Бизде тынчтык орнобой, бийлик башындагылар бири-бирибиз менен чабыша берип, булар Ташкентке кетип, Ташкент Ситини куруп бүтүп калышыптыр. Эми бизде стабилдүүлүк орногондон кийин кайра инвесторлордун баарын чакырдым. Кайра бизге келишти. Кыскасы Бишкекке баш аягы 1,5 миллиард доллар инвестиция салышат. Мунун эмнеси жаман? Ал эми мурдагы президенттер менен кандай мамиледе болгону мени кызыктырбайт. Эң негизгиси кылмышы жок болсо, издөөдө жок болсо болду. Мага Кыргызстандан акча чыгарып кетпей, тескерисинче акча киргизгендер болсо, келгиле ар кайсы тармакка акча салгыла деп баарын чакырам. Кол чаап тосуп алам, деди президент. Ал ошондой эле журналисттердин же саналуу адамдардын сын пикирлеринен коркпой турганын, эң негизгиси жаман иш жасап, коррупцияга аралашпаганын кошумчалаган. Бизнесмен Хабибулла Абдукадырдын ысымы Бажы тармагындагы коррупция жөнүндө журналисттик иликтөөлөрдө аталган. Ал Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өнөктөшү деген кептер да бар. Абдукадыр 2017 жылы президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясында да байкалган. Ошто курал жарак сакталган жай табылды. УКМКнын ээсин издөөдө. Үстүбүздөгү жылдын 10 мартында Ош шаарынын Амир Тимур кичи районунун түштүк тарабында курал жарак жана ок-дарылардын жашуу жайы табылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Желин баштыктан арганда өндүрүштөгү 3 тапанча, F1 гранатасы, детонатор капсуласы, АК-74-1 маркасындагы магазин, 61 даана 3 түрдүү калибрлүү ок-дарылар, мейлейлер жана маскалар табылган. Учурда экспертиза дайындалып, курал жарактардын жана ок-дарылардын ээлерин аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.